тили биздин заманга чейин 2-кылымдан баштап тарыхый булактарда катталган жана Борбор Азиянын учук кыйырсыз кең мекендигин байырлаган тайпалардын ичинен эң байыркысы саналган кыргыз элинин тили. Эгемен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили адабий нормасы калыптанып өнүккөн. Сөздүн байлыгы мол, стили жатык, колдонуу өрүшү кенен. Дүйнөдө теңдеши жок манас башында турган дастандардын, жөө жомоктордун, аңыз уламыштарды, накыл сөздөрдү, ооз-эки жана жазма адабияттын көөнөргүс үлгүлөрүн жараткан өркүндөп өскөн тил. Кандай гана эл, мамлекет болбосун, анын жүзү эне тилинен байкалат. Ошондуктан тил билсең, дил билесиң деп айтылат. Биздин көз карандыз өлкө катары дүйнөгө таанылышыбыз мына ушул тилге да байланыштуу. Анткени кылымдарды карыткан кыргыз эли, аны менен бирге өмүр сүргөн кыргыз тили сан кылымдык санжырабыздын алтын барактарында өзүнүн ыйык вазифасын аткаруу менен тарыхта калгандыгын кимдер билбейт. Кыргыз тилинин өнүгүүсүнө өз чыгармалары менен опол тоодой салым кошкон инсан катары залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду билебиз. Анын чыгармалары дүйнөнүн 178 тилине которулган. Алар коомдо билим берүү, тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин программасына кирген. Hayırdır küsmez gelin gelin, çay barat biz gelin gelin. Mutlu göz bulak olayım, muturlap çolundur oyun. Bul kuş olup sen için, bağrına barış olayım. Sen için almamaktan ben kıpkızıl alma yüzeyim. Olup çalkısan ak gemi olup süzeyim. Ulut жол дешет билбеген, улутун ким бар сүйбөгөн, кызыл эт кезде торолуп, кыялым көккө күйлөгөн, кыргыз деп келгем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн. Толкундап бийик үн менен, топтошуп алып сүйлөгөн, 90 000 тоскоол болсо да, топончо көрбөй үйлөгөн. Элиндай кенелеп турган сейт, ачпасак күн ак барагын, энелик ниелим сыздап кайгы келет. Көз жашын тойган кезде ак бааран. Душмандан жан соғалап качканда да, душманды бузуп жарып басканда да, түбөлүк түгөнбөгөн улуу талаш, канткенде адам оğlu adam болот. Канткенде адам оğlu adam болот.